Бүгін бүткүл дүйнөлүк бий күнү экен. Дал ушул күнгө карата студиябызга келген кийинки коногубуз бар. Кадырлуу коногубуз десек дагы болот. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисткасы, Абдулас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрынын прима балеринасы Айзада Тумакова бизде конокто. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы. Кутман таңыз менен, анан бүгүнкү майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Чоң рахмат, сиздерди да куттуктайм. Эмне дегенде бүгүн эл аралык ушул бий күн экен. Анан бир эле ушул майрам эмес, бүгүн Бишкек шаарыбыздын дагы туулган күнү. Бүткүл дүйнөңүз, бүткүл баягы жашооңузду бийге арнаптырсыз. 9 жаштан бери бий чөйрөсүндө келип тамдап атасыз. Ошол 9 жашка кайтсак да кантип бийге келип калдыңыз эле, балет? Чындыгында айтсам, мен кичинекей кезимде телевизордон көрүп эле ушу бийлеген кыздардычы, бутун ичи менен жүгүрүп жүргөн ушу ак кудай болуп, ошого кызыкчымын да. Анан кийин апам айтып эле Москвага барып окуймчу, Москвага барам деп эле айта берет экен. Кийин ушу келип мени тандап кетишти. Тандаганда анда мен да түшүнбөй бул эмне балет дегенде такыр биздин үй бүлөбүздө искусство адам эч ким жок да. Апам болсо медик, атам болсо жана милиция кызматкеринде иштечү. Анан кийин балетке алып кетебиз дегенде эле мен аябай сүйүндүм. Эмне дегенде Москваны ушу кичинекей кезимде элестетип эле жүргөндө кыялданып барып окусам деп. Ата энем каршы болду. Алыс кетип калат деп. Бирок чындыгында биринчиден Ленинград деп, ал кезде Санкт-Петербург, Ленинград деп айтылчу. Ошо Ваганова имени Агриппины Яковлевны Вагановой академия хореография ошол жака алып кетебиз деди. Анда алыс деп такыр болбой коюшту. Анан бир жыл ушу Фрунзеде окугам. Анан кийин эле сурабай эле уже Москвага алып кетип калышты. Эми балет жөнүндө Айзада эже абдан көп кептер айтылат да. Балет деген ой, бул бийлердин эң кыйын түрү, балет деген депчи бир көптөгөн ушундай балким туура эмес дагы пикирлер жаралышы мүмкүн элдерде. Негизи эле ушул балет бийчиси болуу канчалык кыйын? Балетке өзүңдүн ушундай бир билбейм, жашооңдо арнаш бул кандай? Балерина болуш үчүн балетте бийлейм десең, чын жүрөгүң менен жакшы көрүп, сүйүшүң керек да, өзүңдү бүт арнашың керек. Ошол кыймыл аракетиңди жасаганды үйрөнүш үчүн эле аябай канча убакыт кетет. Анан ошон үчүн биринчиден баягы кичинекей кыздар мен балерина болом дегенде эле оңой көрүнүп сезилет. Ал эч оңой эмес чындыгындачы. Аябай оор. Айтып кеткендей эле ошо оор эң бийдин стили. Сиз ушул көп жылдан бери опера балеттин сахнасында, анан баягы бардык ушул каармандардын бийлерин бийледиңиз болуш керек, же сиз бийлеген каарман жок болду болуш керек? Ооба, чындыгында бүт баардыгын бийледим. Классиканы да бийледим, неоклассика, модернди дагы бийледим, кыргыз бийин дагы ушу аракет кылып жасап бийледим. Мага бүт баардыгы кызыктуу. Аябай кызыктуу. Ушул балет чөйрөсүндө жүргөндөр көпчүлүк учурда чет өлкөлөргө чыгып бийлешет да. Сиздин ушул жашка келип, ушул чөйрөдө жүрүп канча мамлекетке барып келдиңиз? Эми азыр эсептеп отурсам көп эле болуп калат го. Сиздин эсте калган, эң эсте калган, сизге жаккан, ал жака барып бийлеген жер кайсы жер болгон? Кайсы мамлекет? Эми мына айтып кетейин, кичинекей кезимде Москвада окудум деп атпаймынбы? Большой театрда биз ай сайын бийлейт элек. Кичинекей жашыман баштап элечи, анан элестегиле Большой театрга кирип эле баягы бийлегенде ушунчалык бийик 4 ярусу бар да. Ошол элесимде азыркыга чейин бар. Анан оркестр деген аябай мындай чоң да. Анан ойногондо музыка тим эле дүңгүрөп, жаңырап, бир башкача өзүңдү сезесиң да. Эмне дегенде ошо канча мен бийлеген сайын ошол кезде өзүмдү сезбейт болчумун. Мен ойлойт элем да, ошо какой-то бир түштө мындай жүргөндөй болуп, башкача болот да. Кыялдар орундалганда ошондой болот окшойт. Ошондой болот. Анан кийин айтып кетейин, 2 жолу биз опера балетти кичинекей
ушундай эме менен балдар кыздар менен биз Канадага да алып барып келдик, Лондонго да алып барып келдик. Эми ал кезде мен уже опыттолуп калдым да. Билегенде баягы биринчи чыгып биринчи ушу кыймыл аракетти жасаардын астында аябай толкунданасың. Анан музыка угулуп, биринчи эле ушу басканыңдан кийин эле баардыгы жоголуп кетет. Ошондой. Жакшы. Балериналар жөнүндө элдер ойлошот да, балериналар эми абдан назик, ушундай бир билбейм, учуп жүргөн адамдар, кыздар депчи. Анан бардыгы эле айымдардай үйдө баягы кир жууп, тамак жасап, үй жыйнап, ошондой эле. Ооба, чындыгында. Чын эле ошондой болобу? Мен ойлогом сиздерди үйдө деле ушинтип алып эле, буттардын учу менен басып делечи. Жок, мен деле үйдө тамак жасайм, үйдү жыйнайм, ушу балдардын кийимдерин үтүктөп, жуунтуп, сабагын да жасап, ушу аракет кылып бардыгын. Кадимкидей эле айымдардай, башкалардай эле. Ооба. Ушу балет бийчилерин карасаң, мындай арык, моюндары узун, ушундай ак куудай болуп эле монтип жүргөндөрүн көрөсүң, созулуп жүргөндөрүн көрөсүң. Анан мындай тамакта дагы рецепттери болобу өзүнчө? Тамакта дагы Тамакты кандай кылып жейсиздер? Мындай бизге окшоп эле жей бересиздерби? Ооба, чындыгында айтканда, эртең биз тамакты аз жейбиз. Эмне дегенде кичине каша жесең же бутербродик жеп койсоң, ошол эле жетет. Кездерде кофе ичип коебуз, ошону менен эле бүтүп калчу. Эмне дегенде тренаж деп коет, урок, классический урок. Анын астында көп тамак жесең, мындай кыймылдай албай каласың да, секире албай каласың. Эмне дегенде бүт муундарыбызды, бүт баардыгын кыймылдап разогрев жасаш керек да, бийге даярдаш керек. 1 сааттын ичинде ошонун баардыгын жасайбыз. Андан кийин репетиция башталат. Репетициянын астында да тамак жегенге болбойт. Кайра эле кофе же шоколад болуп калат. Же фруктыдан алма, Манты, лагман дегендер. андай нерсе таптакыр унутулат. Чучук казыгартат. Анан репетициядан кийин кайра эле аппетитиң жок болуп калат, тамак жегиң келбейт. Бирок сууну көп ичебиз. Сууну көп ичиш керек, ошо фруктыларды жеш керек, жер жемешти, алмаларды, банан, анын баардыгын жей берсең болот. Анан кечкеге жакын уже мындай тамакты жесең болот. Азыр деле ошондойбу сизде? Азыр деле ошондой. Эт жебейсиздер деме? Жок, этти жейбиз. Күчтүү болуш керек да баары, секириш үчүн да күч керек да. Этти жейбиз, бирок уже мындай күнүгө эле эметип жей албайсың андагы. Балет бийчилери баягы бутун учу менен басат эмеспи? Анан жаңыдан ошол бардык, мисалы бардык, анан канча убакытта ошол бутун учу менен басып калат? Чындыгында ойлошот ошо сиздер айткандай элечи, балеринага пуантыны кийгизсе эле сразу эле жүгүрүп эле бийлеп кетет деп. Жок, андай эмес. Эмне дегенде анын өзүнүн техникасы бар да, методикасы бар. Анан ушу пуантыны кийгенден кийин бул бут кийим болот да, ага үйрөнүш керек. Үйрөнүп, жарым жылдын ичинде биринчи ушу кыймыл аракетти үйрөнсө болот. Жарым жылдын ичинде? Ооба. Бирок андан кийин деле жарым жылдын ичинде сен бийлеп кете албайсың. Бутун учу менен тура албайсың анда да. Турасың. Жанагы станок деп атпайбызбы, ошо станокто кармап, 1-2 кыймыл аракет движенияны жасаса болот. Баягынтип секирип бийлеп кете албайсың. Жок. Анан кийин 2 жылдын ичинен кийин кичине ортого чыгып, уже какой-то бир движенияларды жасасаң болот. Сага. Да. Бүгүнкү күндө сиз кичинекей кыздарды окутуп, өзүңүздүн балет студияңызды ачып, үйрөтүп келесиз да. Кандай болуп атат ошол жакта? Кызыгуу кандай жаштардын кызыгуусу? Кызыгуусу абдан жакшы. Эмне дегенде мен мындай карап, биздин ушу апаларды карап, аталарды карап сүйүнүп атам. Эмне дегенде алар дагы аябай аракет жасап, кыздарын үйрөтсөкпү деп ар кайсы студияларга берип атат. Анан чындыгында айтып кеткенде, биздин шаарыбызда студия аябай көп. Анан биздин студияда болсо кыздарыбыз акырындап үйрөнүп келе атат. Азыр менде ушу 20 чакты кызым бар. Анын ичинде 2 эле 3 кызды мен азыр ушу пуантыга эми үйрөтүп баштадым. Кийгизип тургузуп, эми кийгизип.
эмне дегенде 2 жылдын ичинде баягы основа деп коет классического танца, методика, аны үйрөнүп келгенден кийин баягы өзүңдүн денеңди туура коюшуң керек. Муундарыңды жакшы иштетип, анын баардыгы математика деп коет, высшая математика. Чындыгында ушу балет кыймылы ойлойсуң, жөн колуңду ачып койсоң, бутуңду көтөрүп койсоң ошону менен бүтөт. Жок. Башың менен иштейсиң. Башың менен, мээң менен жакшы иштетсең, анан кийин баардыгы жакшы болот. Ошол движениялар баардыгы музыка менен кийин бийге айланып калат. Ошо таталып турбайбы? Жакшы. Тамаша болсун. Мындай суроо келип чыкты да. Эми толтура нерсени айтып салдыңыз. Сиз 2 жылдын ичинде араң 1-2 гана ушинтип чыкканга болот депчи бутун ичи менен. Эми ошол деңгээлге жетиш үчүн 2 жыл кетип атат. Анан баягы бул нерсеге сабыр керек экен да. Көпчүлүк баягы кыз келиндер чыдабай кетип калган учурлар болгонбу сиздин учурда? Болот. Андайлар да бар. Эмне дегенде чачашат, кичинекей кыз деле күнүгө барып кыймылдап тренировка жасаганга деле эметет, ага күч кубат керек дегендей. Анан жана биз айтып атпайбызбы, сила воли керек. Ушу өзүнүн аябай эмесин катуу кармап, ушу кичинекей кыздар аракет жасап, биринчиден ошо сүйүш керек да. Бийди жакшы көрүп, мен сүйөм десе, ошондой үйрөнөт. Каалоосу күч болсо, 20 кыздын бар деп атпайсызбы окуучулардан? Ошонун ичинен мисалы экөөсүн эле азыр жана бут кийимди кийгизип, алардын дагы ошо 20 кыздын ичинен баягы караганда эле байкалабы? Мисалы билбейм, баягы кыймыл аракетинен балерина болот же болбойт деп. Ооба, келгенде эле мен сразу айтам. Так, бул кыздын буттары жакшы экен, узун экен, бүт кол жакшы иштейт, мээси жакшы иштейт. Биринчиден мээси башы жакшы иштейт экен. Данный бар болсо да, шпагатка отурса да, биринчиден башы жакшы иштеш керек. Андан кийин ошол айтып атабыз го, ошо өзүнүн көңүлү менен, аракети менен баланыкы сразу эле билинет да. Бул балерина болот буюрса деп ошентесиң. Бардык нерсе башта турбайбы, баштан башталат турбайбы. Аябай философия кылып кеткенсиң, негизи балет бийине канча жаштан алыныш керек? Бий канча жаштан аласыздар? Чындыгында профессиональный балет бийге ушу 9-10 жашта алынат. 9-10 жашта. Хореография окуу жайыбыз бар да. Чолпонбек Базарбаев атындагы окуу жайыбыз. Ал жерде ушу 9-10 жаштан башталып алат. Бирок азыр абдан жакшы жасап коюптур. Эмне дегенде жанагы 1-класстан баштап эле подготовка деп коет. Ошентип дагы алып атышат. Ал 4 жылдын ичинде баягы музыканы укканды, кандай кыймыл аракет, анан кийин кээки концерттер болот, сахна ачып, ошол эле опера балетке барып бийлешет, уже кичинекей опыт болуп калат. Анан уже 9 жаштан баштап профессиональный, бирок ал аябай катуу, кандай десем, мындай кыйын окуу башталат да. Айзада айым, балет бул бийик искусство да. Анан башка мамлекеттерде, ошол Европа мамлекеттеринде бул искусствону абдан баалап, абдан суктанышат да. Билебиз, балет дегенде билбейм, башкача бир мамилени көрөбүз да ал жактагыларданчы. Ал эми Кыргызстанга келсек, балет сүйүүчүлөрдүн саны канчалык? Анан ушул искусствого болгон элдин маанайы, мамилеси кандай? Чындыгында айтсам, балет искусствону баардыгы эле жакшы көрөт. Бул баягы айтып атпайбызбы, операны ар бир адам келип түшүнбөгөн. Ошол искусство операны келип көргөнгө, биринчи баягы спектакльди көргөндө баардыгын түшүнө албай, может, кетип калат. А балетке түшүнбөгөн келген адам деле, мен ойлойм, ушу бат эле түшүнүп кетет. Эмне дегенде бул демократический тилде да, оңой эле музыка менен, кыймыл аракет менен баардыгын көрсөтүп коебуз. Колуңуз менен мен сени сүйөм, мен сени жакшы көрөм же жаман көрөм деп эметкен бүт баардыгы мындай
белгилүү көрүнүп эле турат да. Анан кийин биздин жакшы көргөн күйөрмандар аябай көп. Аябай көп. Эмне дегенде театр, опера, балетте биздин жылдыздарыбыз дагы азыр көбөйүп атат, жаштарыбыз. Ар бир жаштарыбыздын өзүнүн ушу жакшы көргөн күйөрмандары бар. Көпчүлүк учурда баягы балет бийин биз аккууларга тегип келебиз да, бул аккуулардын бийи деп, жанан чындыгында эле образдардын баардыгы эле ушул аккуулардан алынабы? Эми чындыгында баягы аккуу деген ал романтикага кетип атпайбы? Романтика стилге кетип калат, Анан кийин башка стилдер дагы бар да, бирок балерина ушу аккуу менен салыштырат. Балет бийчилерин карап турсак, жест менен да сиздердики. Баары эле жест, пантомима менен. Анан ар бир ушул жесттин, кыймылдын өзүнүн мааниси болсо керек. Мисалы, бир жестти көрсөтүп, анын маанисин айтып бериңизчи. Эми айттым го, мен сени сүйөм, абдан жакшы көрөм. Же мен сени сүйбөйм. Уже башым менен монтип көрсөтүп койдум, вот этот жест уже сүйбөйм, каалабайм. Чогол деген сөзкөн. Ооба. Или мына карагыла. Мен сага үйлөнөм. Мондай. Да, үйлөнөм. Да. Мен сага үйлөнөм. Ооба. Эми телегөрүүчүлөр кайрылып калалы, эгерде сиз опера балет театрына барып ушул кыймылды көрүп калган болсоңуз, мен сени сүйөм. Ушундай кыймыл көрүп калган болсоңуз, мен сага үйлөнөм деген билдирет. Жүрөктү көрсөткөндө да мен сени жакшы көрөм деп. Мен сени жакшы көрөм деп ушул жерде кармаш керек. Вот, мен сени жакшы көрөм. Всё, уже түшүнүктүү. Мен албетте мен эмки жылы үйлөнөм дегенчи. Албетте, баягы движенияларды силер түшүнбөйсүңөр да, бир эле шпагатты билесиңер. Баягы секиргенде шпагат, буттар монтип шпагатка сонун коюп болуп учуп калат. А могу кыймыл аракет менен баардыгы билинет. Же монтип ыйлайт, жанагы Саманчынын жолу бар го, Чыңгыз Айтматовдун эмеси боюнча, ошондо дагы аябай монтип чачы менен ыйлап, балдарын жоготуп, толгонай монтип ыйлаганда ошо өзүнүн ички дүйнөсүн ушундай баягы кыйналып, баардыгын жоготкондо ушинтип көрсөтөт, ыйлап ушинтип. Ошондой дагы кыймыл аракеттер бар. Рахмат сизге, Айзада айым. Абдан кызыктуу маек үчүн. Рахмат сиздерге дагы. Бар болуңуз, буюрса сахнадан түшпөңүз эч качан. Рахмат. Чоң рахмат. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисткасы, опера жана балет театрдын солисти, прима балерина Айзада Тумакова болду бизде конокто. Дагы бир эт ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат. А биз болсо эфирибизди улантабыз.